Бүгүнкү каарманыбыз кезинде мукам үнү жана жүрөккө жеткен обондору менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Майсалбек Бокоев. Анын ар бир чыгармасы жашоонун, сүйүүнүн, кусалыктын, үмүттүн обону. Бүгүнкү берүүдө ырчынын чыгармачылык жолу жана сахнанын сыртындагы жашоосу тууралуу баяндап беребиз. Ширеси жүзүмдүн шарабындай, шиберде көлөкө дарабындай. Сен үчүн олтурдум келет деп мен, сен үчүн ырларды жаздым кенен. Мойнуңда тагылган шуруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эрдин кызгалдак күлүмдөй ай, эк ширкин эң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Келбетиң көлдөгү турналардай, кериле басканын сүйүп карайм. Кездешүү убакыт болгон кезде, көзгүдөн жылбайсың чачың тарай. Мойнуңда тагылган шуруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эрдин кызгалдак күлүмдөй ай, эк ширкин эң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Көктө бир учканың жагалмайдай, көздөрүң нур чачат түнкү айдай. Көрктүүсүң көрүүгө көзүм канбай, көп кыздан тандадым кызгалдагай. Мойнуңда тагылган шуруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эрдин кызгалдак күлүмдөй ай, эк ширкин эң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Мен биринчи жолу элдин астында чыгарда 8 класс болчумун негизинде. Анда ошондо гитара менен мектепте ырдап көрөйүн дедим агайларга. Өмүрүмдө ырдабачымын деле. Ошо агайлар мени баш сүрө берди, билбейм, ошондо Бегмал деген агайым чыгарган. Анан элдин астында ошондо чыктым биринчи жолу, бирок эл жакшы колдоп алды. Анан ошондо ойлоп калдым мындай. Аракет кылсам болот окшойт деп 8 классымда баштагам да. Негизи Шуруңданайды 11 класс 96-жылы жазгам негизи. Жаңы жазылган. Бирок 97-жылы обон чыгарып, биринчи жолу Ташкөмүр шаарыбызга барып, аранжировка кылдыртып, элге чыгарып көрдүм. Анан элге жагып кеткенден кандай десем, ошондон кийин баягы неме пайда болду да. Ырда жазсам болот экен деп, ошондон кийин баштагам негизи ыр жазууну. Атам жакшы эле ырдайт, жакшы ырдайт, апам да ырдайт. Негизи мен биринчи күй арманым ушу ата-энем. Биринчи ыр жазганда биринчи ата-энеме ырдап берчим ошол убакта. Анан аларга жаккан ыр демек элге жагат деп ойлочумун да ошол убакта. Ал убакта жаш элем, негизи 11-де жаңы бүтүп аткан убагым. Анан биринчи жазганда сөзүн атама окуп берчим, ушундай жазып атам. Анан ошол сындачы, андан кийин анан апама ырдап берчим обону менен. Негизи мен демөөрчүм менен колдоочуларым, көрөрмандарым ошо биринчи ата-энем да. Экөөнө жаккандан кийин элге чыгарып баштайм да. Негизинен бул кандай десем, ар бир ырдын өзүнүн тарыхы бар. Анда жөндөп отуруп жаза албайсың. Бул башка түшкөн нерсе деп ойлойм да. Бул турмуштан алынган нерселерди чагылдырып, анан ошону сөздү өзүм эле башыман өткөн нерседен алам да. Ар бир ырым деле мындай ойлоп таппайм эч убакта. Анан жалаң эле ушу башыман өткөн нерселерди элестетип, мен оюмча мындай ушу жашоодон эле алам. Бул баягы мен ойлойм азыр сахнадан кетүүмө биринчиден өзүм себепчи болдум деп ойлойм. Алыстап кеткениmin себеби кандай десем, бул турмушта мен оюмча мен өзүм башыма түшкөн бир турмуштардын айынан ушу көп көңүл бурбай койдум да. Анын арасынан где-то 20 жылдай Москвага кетип калдым, Россияга. Ошондон кийин көңүл бурбай калдым да. Мен өзүм себепчимин деп ойлойм да. Өзүм жакшы мындай эргүү ала албай, алыстап кеттим. Өзүм деле өкүнөм негизинен ойлонуп. Бирок азыр кайра мындай түшүнгөндөн кийин мындай хотя бы мен көрөрмандарым үчүн бирин экиин ыр чыгарып, анан эл астына чыгып турсамбы деген ой келди. Бул кандай десем, Россияга кеткениmin себеби баягы 2003-жылдары баягы Кыргызстанда бир кыйынчылыктар болуп кетпеди.
ошол себептен кетип калгамбы, так турмуш тиричилик деп, акча кылалы деп. Анан агаларым кеткен, аркасынан ээрчип кеткем, алар чакырган. Бул жакта жакшы иш болуп атат деген ошо кетип калгам да. Эми келип аразында келип турдум, бир жылда келип кайра кетип, ошо бирок аралыгы бардыгын чогултканда бир 20 жылдай, 22 жылдайды мен Россияда жоготтум да негизи. Азыр ойлоп көрүп, бир жагы Россиядан эч жамандык деле көрбөдүм, баардык жакшылыктарын көрдүм. Бирок Кыргызстанга келгенде ойлонот кезиңде мен ошончо жылымды жокко чыгарып жүрүпмүн депчи, ичимен кейим кайрачы. Бир жагы сахнаны албетте ар бир күнү сагынчу элем негизинен. Бирок баягы турмуштун бир нугуна түшүп алгандан кийин кайра бул жака кайра келиштен мындай көп эле мындай өзүңдүн жан дүйнөң тоскоол болуп тура берди да. Азыр ойлойм эми Кудайга шүгүр, эми Кыргызстандабыз. Буйруза эми өзүм күйөрмандар үчүн аз болсо дагы мындай элге чыгып, тойлордо кызмат кылып жаңы баштадык, Кудай кааласа. Эми кандай десем, бул турмуштан көп эле нерседен мындай жеке жашоомдон өзүм өкүнөм кээде. Кейимди ичимен отуруп, элге деле мындай айтпайсың баардыгын мындай. Бирок көп жаңылдым, көп адаштым бул турмуштан. Өзүмдүн жеке жашоомдо да. Анан ошон үчүн мындай көп эле өкүнөм да. Ушурдан кеткен себебим деле ушу турмуштун себеби деп ойлойм да өзүм да. Мындай чын мындай айландырып караганда ошентип эле ойлойм. Биринчи турмушум болду 25 жашымда турмуш кургам. 3 балам бар, бир кыз, бир уул, 2 кызым бар. Ал турмушум негизинен мындай болбой калып себептери менен ажырашып кийин үйлөндүм. Азыр кызым бар негизи. Экинчи турмушта кызым бар. Катышпайм деп эле айтсам болот, бирок негизи сагынам. Жакшы көрөм аларды да, аябай. Эми баягы эркекти мындай принцип, намыс болуп атпайбы, жашты калдырып мен да өзүм негизи себепчи өзүм мындай күнөөлүүмүн деп эле ойлойм. Жаштык болчу деп ойлойм. Азыр эми турмуш андан бери канча жылдар өтүп кетти. Баары бир аркага кайрыла албайсың да бул жашоодо. Анда да өкүнгөн жайларым бар, конечно. Балдарым менен катышып турган бул негизи жакшы. Эми Аллах буйруп, насип кылса буйрса катышам деген эле ойдомун да. Эми кандай десем, азыр Кудайга шүгүр жанымда кызым бар. Кызым экөөбүз жогу кандай десем, экөөбүз бири-бирибизге эрмекпиз. 1,5 жашка чыгып калды Сейде. Буйрса. Жакшы эле мындай жашоого негизи го ыраазымын баардыгына эле, бирок өтүп кеткен кемчиликтерди ойлоп кээде кейиткенсиң да. Кызым экөөңүз деп калдыңыз, келинчегиңизчи? Эми азыр негизи ал жөнүндө баягы мындай айткым келбейт, бирок азыр эми кызым экөөбүз жашайбыз да. Бойдокчулук деп коебу, ошондой. Эми айла жок бул деле. 1,5 жаштагы кызым. Кандай десем, жашоодо кыйынчылык болсо да бирок кызым менен кыйын болбойт деп элестетем да. Себеби ал мен үчүн бардыгым. Ал эртең менен туруп кечке чейин кандай десем, мен алдыга койгон максатымдай эле да. Мага кубат берип турат. Анын ар бир күлгөнү, басканы, чуркаганы мен үчүн ал кызым эч убакта жашаш кыйын болбойт. Жакшы. Демек азыркы учурда баягы апасы дагы, атасы дагы өзүңүз болуп жаткан учуруңуз экен. Эми атасы өзүм болуп атам да, Кудай кааласа. Анан билбейм, жакшы эле кызым экөөбүз бири-бирибизди кандай десем, зериктирбейбиз. Ал бийлеп берет, мен ырдап берем деген. Негизи азыр айылдын турмушу менен эле, анан кызым менен элек мындай. Анан тойлорго чыгып калып атам, буйрса. Ошо менен анан буйрса жакшы ойлор бар. Жакшы бир ырды частырып, элдин астында кызмат кылып дегендей. Чоң-чоң ойлорум бар, аны эми кандай десем, азыр ичиме сактап турайын. Эми жашым 45ке чыгып калды эми. Кандай десем, мурдакы жазган ырларым бардыгы эле сүйүү, турмуш жөнүндө болчу эле, азыр 45тегин ойлонуп калат кезим мындай. Ата-эне жөнүндө, бир туугандар жөнүндө мындай ушундай направлениеге өттүм да, мындай ошол жолгочу. Ошол менен аракет кылып атам, буйрса эми жакшы Кудай кааласа күзгө чейин чыгарып калам деген ойдомун да. Кандай десем, албетте сагынам ал учурду.
кандай десем, ар бир күн ойлоном да. Бирок ал учурда жаштыктын баягы жалындап турган учурунда алдыны да арканы да ойлобойсуң баягы. Только мындай бактылуу болуп жашап өтө берет экенсиң да бул жашоодон. Ар бир күнүң бактылуу болуп, демек ушундай боло берет экен дейсиң, бирок ал убак 20 жыл, 25 жыл өтүп кетти. Бирок аркага кайрылбашын билип туруп азыр эми 45 жылда 20 жыл өтүп кеткенден ичиңен баягы кейисиң да негедир. Сагынасың албетте. Сагынганда да аябай мындай кээде эч ким жок жерде даже көз жаш аласың да. Мындай эркек болсоң дагычы, кайран жаштык депчи. Бирок ар бир күн негизи бактылуулук белгилейт. Азыр деле мындай 45ке чыксам да, азыр 45 жаштын бактылуу күндөрүн көрүп атам. Негизи Кудайга чексиз шүгүр. Ыраазымын. Албетте бирок сагынам жаштык кезиң. Ырларымда баягы сүйүү жөнүндө, жетпей калган жөнүндө жазам да көбүнчө эле. Досторум да тамашалап калат, бир шайыр жазчы досум. Тойго барганда бийлеп турайлы. Анан себептерин эми баардык эле мени тааныгандар билет. Негизи биринчи ырым деле бир эле ырым шайыр чыгып, калган бир где-то бир 50 ырым мындай кайгылуу болуп калганда, анан күйөрмандарым да көп эле суроо берет, бирок ордунан жооп берем. Мен биринчи кандай десем, жаш кезимде биринчи мындай сүйүп калган кызым бар эле да, кандай десем, балалык кезде. Анан ошол кызым кандай десем, экөөбүз үйлөнбөк түгүл жакшы, сырттан эле жакшы көрүшүп жүрүп, казы болуп калган да. Анан ошондон кийин мындай жашоого болгон көз караш мындай өзгөргөн да, бир азчы менден. Анан ошондон деп ойлойм да. Азыр ойлонсом деле кээде мындай шайыр жазганга аракет кылсам дагы окшошпойт да. Анан ошон үчүн гана деп ойлойм да. Негизи ар бир ырым азыр 1000 жолу аракет кылсам деле, бирок мурдакы эле Майсалбек болуп кетип калам да дагы эле ошол жол менен. Ошол себептен деп ойлойм да. Будан эч кимден эле суроо, өзүм билем. Мен кандай десем, мен аракет кылдым мындай унуткангачы. Бирок ал нерсе мындай мен даже жашап көрдүм да. Бир где-то бир 30 жылдай өттү да. Бирок чыгара албай койдум да, мындай аракет кылып деле чыгара албайт экенсиң, аны баягы жалган айтып кереги жок да. Жүрөгүңүздө. Чыгара албайм, мен чыгара албадым да. Билбейм башка адамдар кандай жеңет, мындай эч кимдин башына түшпөдүм. Бирок мен чыгара албай койдум да. Канча аракет кылдым, чыгара албай койдум. Акырында ушу смысл деле жашоого болгон мындай кызыгууң деле азайып калат да. Мындай менин оюм ошол да. Азыр деле сагынасызбы? Албетте сагынам. Айта албайм башкалар жөнүндө, өзүм жөнүндө айтам, бирок ошол нерсе мага туруктуулукту алып келген. Мен анча-мынча турмушта бирөөлөргө мындай кандай десем, турмуштан ажырашып кетесиң, бирөөгө зыян тийип калат экен да. Анан ошон үчүн кээде ойлоп атам, өзүм жалгыз кызым экөөбүз эле жашай берсек окшойт депчи. Мындан ары үйлөнбөйлү деппи? Ушинтип ойлоп кетем кээдечи. Мындай бирөөгө зыян тийгенден көрөбү депчи. Мен ар бир кылган нерсемди, турмушумда өткөн нерсени өзүмөн ойлойм да. Баягы келинчектериме эч убакта эметпейм, өзүмдөн да ойлойм да. Эми аларга деле кандай десем, чын жүрөктөн алар дагы бул жашоого бир келгенден кийин сүйүлгүсү келет. Анан ошол нерсени мүмкүн мен толук жеткире албай калып атамбы деп да ойлоп кетем да. Негизи эми кандай десем, бул жалган дүйнө, бирок ошо жалган дүйнөдө да кыска жашасаң да мындай чын жашап өтүп кеткен жакшы да. Кыйналсаң дагы чын жашап өткөн жакшы көрөм мындай. Сүйүүнү деле, турмушту деле, кемчилик, барчылык, токчулук. Эми бирөөдөн жашырганда баардыгын өзүң көрүп турасың да. Главное өзүңдү алдабаш керек да бул жашоодо. Өзүңдү алдабасаң, значит, бул жалган жашоодо чын жашап өткөн деп ойлойсуң да. Менин оюм ошол негизи. Ошол үчүн мындай кандай десем, көп эле адамдарга эмес, кээ адамдарга андай жакпай калышы мүмкүн, чындыкты айтып алып, жок дегенде даже жакшы көрөм же сүйөм деп мындай толук жеткире айта албайсың да. Сүйгүң келген адамды деле. Анан чын эле эртең мүмкүн сүйбөй каламбы деп, себеби бул жакта баары местада орун жок го деп ойлойм да. Анан кантип эле жалган жашоону дагы жалгандабай. Ошон үчүн баягы ажырашуулардын да себептери мындай ошондон болуп калды деп ойлойм да. Өзүмдү негизи аларды эч убакта күнөөлөбөйм. Сүйүү мен үчүн келген, кандай десем, башында сүйүп жүрдүм да. Бул мындан өткөн бактылуулук жок болуш керек дедим. Бирок акыркы
эми сүйүүсүз өткөн күндөрүңдү элестетип кайра ойлойсуң да, бул сүйүү наоборот сынообу деп коесуң, же азаппы деп ойлоп коесуң. Ошон үчүн сүйүүнү кандай десем мен толук айтып бере албайм да. Канчалык сүйүү жөнүндө ыр жазбайын түгөнбөйт. Бирок толук дагы деле мындай түбүнө жете электин да, ой жүгүртүпчү. Ушу сүйүү эмне болду экен десем мен мындай жооп бере албай калам да кээде. Себеби мен баягы жазып атып да жеке өзүм менен кеңешем да, сүйлөшөм. Толук сүйүү моундай деп ушунча ыр жазсам да жете электим да. Точка кое электим сүйүүгөчү, мындай чекит кое электим эч убакта. Себеби бул сүйүү менин оюмча бул түбү жок, чексиз деп ойлойм да. Себеби кийин сүйгөнүң жок болсо деле мен жашоону сүйүп жашап атпаймынбы? Ата энем, бир туугандарым бар, кызым бар. Ал дагы сүйүүгө кирет деп ойлойм да. Анан жеке баягы сүйүү ал башка. Ошон үчүн баягы сүйүүдө бул чексиз деп ойлойм да. Үмүт үзбөш керек. Эми бирөө эмеси айла жок, ал тагдырдын жазганы, бирок сүйүүнүн түрү көп да. Жаратылышты сүйүү, бала чакаң бар, ата энең, бир туугандарың бар. Анан жеке эгоист болуп, анан мен сүйүүмө жетпей калдым деп анан ичип жатып алсаң, ал уже ал эгоисттикке жатат да. Ошону ар бир өзүңдүн көйгөйүңдү ичиңе сактап, анан ырга чыгарып коюп жүрөм да, жашайм. Жакшылык менен жамандык бирдей жашоомдо келди да, негизи. Экөө тең эле келди. Бирок баягы ар бир учурда баары бир арман жеңип кеткен күндөр көп болду да. Анан ошон үчүн мен арман деп эле атайт элем. Башка айта албайм. Жакшылык менен жамандык келген учур кайсыл болду? Кандай десем, бул жакшылыгым бул мен бир туугандарым, кызым, бала чакам. Анан бул дүйнөдө баары бир мен жашап келатпаймынбы? Сүйгөнүмө жетпесем деле. Баягы арабаны сүзүрөп дегендей. Мун үчүн мен мындай кандай десем, мактанарлык деле жашоодо, турмушта эме кыла албадым деп кейим кээде. Анан апам да өтүп кетти. Ошондон кийин дагы арман баягы күч алат. Ушунун ак сүтүн актадым бекен, же актабай калдымбы дедим. Бирок мен өзүм жооп бердим. Мен актай алган жокмун деп ойлойм да. Мындай менин жакшылыгым көрбөй калды. Эми биз чоңойгондо өтүп кеткен деген ойлойт экенсиң да. Мен ак сүтүн актай албай калдым окшойт деп кейим, катуу эле кейим. Азыр Кудайга шүгүр атам бар, бирок баары бир жарым да. Жарым сүйүүбүз жок. Баягы эне бейиштин таман ачкыч энен дейт. Ачкычты бейиштин ачкычын жоготкондон кийин бул өтө эле оор да, менимче. Майсалбекти Кудай кааласа эми айланамда небере чеберем менен кандай десем, небере чеберем менен элестетем негизи. Себеби мындай да, дайым мындай жеңилип жүрө бербей бул жашоодо. Жеңишке аракет кылыш керек да. Кудай буйруса азыр негизи мындай позитив жакшы эле. 10 жылдан кийин Кудай кааласа, 10 жылдан кийин болсо да сахнада неберелерим менен чогуу жүрөм деген ойдомун да. Эки жагымда аман эсен күлүп жайнап, бир туугандарым менен, менин күйөрмандарым менен Кудай буйруса мындай алдыга умтулам деген өзүм жеке өзүмө да мындай катуу максат койдум. Эми кандай десем, бул жашоо арман болсо ошону ырдап жеңели дегендейчи. Кудай буйруса мен ошентип элестетем. Жашоодон кеңеш бере албасам да бир тилек айта алам да. Жаштарга айта элем, кандай десем, ата энеңерди сыйлагыла биринчи очередь, бир туугандарды, анан калган нерсе баягы өзүңдүн аракетиңден болот да. Калган нерсе аракетиңден болот. Жаштарга ийгилик каалайм. Силерге да негизи рахмат. Дайым ушинтип элдин кызматына жүргүлө. Бүгүн келип кандай десем, мен ушундай бекем бала элем, бирок мындай бошошуп кетейин дедим да, дажычы өзүм ичимдегини чыгарып атыпчы. Рахмат силерге. Жаштарга ийгилик каалайм. Бактылуу болула, бар болула. Кудай силерге эч убакта мындай только жакшылыктарды көргүлө дейм бул жашоодон.